Men. Biz. Барыбыз. Сиздер Марс группасынын көрсөтүүлөрүн көрүп жатасыздар. Понятно, понятно. Я. Мы. Все. В эфире группа Марс. Добрый вечер, дорогие друзья. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 14-чү, калп айтам 21 октябрь эфирде, түз эфирде Марс группасы, микрофондо Мыктыбек Арстанбек жана ошондой эле бүгүнкү Марс тобунун келечекте сиздер өзүнүн программасы менен сиздерди тааныштырып кетчү Марс группасынын кызматкерлери. Бүгүн да адаттагыдай эле бизде 3 рубрика. Биринчи рубрика президент рубрикасы. Президент рубрикасында Досмусен тобунун жетекчиси Юрий Бабков катышмакчы. Экинчи рубрика АСК 600, ал жерде Кодул Анвар Асанакунов, ал эми адаттагыдай эле жылдыздардын төлгөзүн бизге Розбек Кутманалиев жеткирмекчи. Анда бир канча секундадан соң сиздер менен президент рубрикасынан жолугушууга убакытты күтөлү. Марс группасы. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Азыр биздин телефондорду эгер режиссердин убакыты жетсе, титр аркылуу берер. Ошол телефондор аркылуу биздин бүгүнкү президент рубрикасына кош келипсиздер. Тагыраак айтканда, бүгүн бизде конокто президент рубрикасынын каарманы Юрий Бабков отурат. Белгилүү Досмусен тобунун жетекчиси. Бүгүнкү президент рубрикасына келген негизги максаттардын бири жаз айларында эсиңерде болсо керек, Ысык көлдө Кадын алты фестиваль болуп өттү эле. Ошол фестивалдын продюсери Бабков болчу. Буюрса, мына ошол фестивалдын жаңы иштелип чыккан жобосуна ылайык бир канча күндөн кийин, тагыраак айтканда ноябрдын 5-нен баштап Ысык көлдө Кадыр түн 97 фестивалына тандап алуу турлары башталмакчы. Бүгүнкү турлордун негизи мына ушул Кадыр түн боюнча берилсе максатка ылайык болмокчу. Демек, сиздерден келген суроолорду күтүү учурунан мен пайдаланып, өткөндө Айчүрөктүн президенти менин колумда турат. Экинчи президенти бул 23-үндө болчу концертине берилген чакыруу билети. Концертке барсаңыздар, дагы өзүнүн жаңы магнит альбомун сиздерге кыйгарат. Ал эми бул инсан тобун баштап кеткен президенти. Өткөндө биздин жеңишке ээ болгон Айда деген кыз экөөнө тең бүгүн татыктуу болот. Айда деген кыз жана биздин эшиктин алдында турду эле, азыр кайда кетти? Эгер келип калса, бияка киришин мен өтүнөр элем. Көрсөтүүнүн аягында эки президентти алууга укугу бар. Ал эми бүгүн албаса, анда бул президенттер ким билет, Марс группасынын мүчөлөрү кийинки көрсөтүүгө чейин тагдырын чечет деген максаттамын. Бүгүнкү эң сонун суроого Юрий Бабков өзүнүн президенти жөнүндө маалымат берип кетсин. Президент, бүгүнкү президент мына 5-нен 10-на чейин болуп өтө турган Кадыр түн 96 Бишкекте, анан Кадыр түн 97ге тандап алуунун конкурсунун, концертинин, шоунун пригласительный билет берилет лоджияга 2 кишиге 6 күнгө. 6 күн бою. 6 күн бою еще дагы Кадыр түн 97 фестивалына конок болуп Ысык көлгө. Ысык көлгө, ооба. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин ар бир звонок, ар бир телефон шыңырагы менин оюмча аябай эле баалуу болот болуш керек. Тагыраак айтканда, жобосун кече иштеп отурганда биз талкууладык. 6 күндүк концерт, бул биринчи башкача турдан турган концерттер. Марс группасы эфирде президент рубрикасы. Азыр гана сиздер Досмусен тобунун аткаруусунда ырдуу угуп аткан кезиңиздерде мен Юрадан мына Кадыр түндүн ушул тандап алуу туруна берилчү чакыруу билетин алдым. Тагыраак айтканда, бүгүнкү президент рубрикасынын президенти менин колумда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолорго батыраак биздин телефондорго суроо берген, үлгүргөн аракет кылган. Анткени биздин эфирдик убакыт аябай чектелүү. Демек, биринчи келип түшкөн суроо Бишкек шаарынан Бакыт деген жигит. Коммерцияга кызыгабы дейт. Эгер мен туура айткан болсом, туура эмес айтсам Бакыт мени аңдап коер. Юрманович, менимче мындай деп сурап атат. Бул Кадыр түндүн өткөрүүдөгү мааниси. Коммерциялык мааниси. Коммерческий мааниси болгон жок, өзүң билесиң. Баарын
андан пайдаланып эчтеке көргөн жокпуз. Негизи коммерцияга кызыкпайм, мындай талантым жок. Базарда отуруп сатып анан негизи коммерсанттар нормальный. Жок, Кадыр түнүнүн коммерциялык мааниси барбы дейт. Кадыр түндүн Фестивалдын. жок. Азыр. Рахмат. Келерки суроо. Жума Арстанбеков дейт. Кадыр түн 97 фестиваль Ошто өтөбү дейт. Кудай буйрса. Кудай буйрса планда бар. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир суроо келтирмейли. Эгер Юра макул берсе, Юрий Бабков эжекесин үйлөнгөнү чынбы дейт. Мен эскертип кетем, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү суроолордун бардыгы Кадыр түн фестивали боюнча. Эгер бул суроого жооп берем десеңиз. Эми гезитке чыккандан кийин чын эле да. Рахмат. Эфирде Марс группасы, мен колумдагы мына ушул Юрий Бабковго ушул Кадыр түн 96, Кадыр түн 97 фестивалдардын продюсери катары суроо бергиле десем, албетте биздин кыргыздын суроолорун билесиңер да, келечекте планыңар, келечекте жок, андай суроолор мына менин колумда, бербеске аракет кылабыз, анткени бул колумда болсо Кадыр түн боюнча берген суроолор. Силердин да убактыңар бар, Кадыр түн боюнча суроо берген үлгүлө. Демек, биринчи суроо. Эскертип кетейин, биздин бүгүнкү президент Кадыр түн 96 Бишкекте болуп өтчү, тандап алуучу 6 күндүк концертке 2 кишиге ложадан күнүнө бекер чакыруу билети. Жана ошондой эле Ысык көлдө болуп өтчү 97ге биз менен кошо барып, бекер тамак, бекер оюн күлкү артистер менен чогуу жүрүүгө дагы өзүнчө мүмкүнчүлүк чакыруу билети бар. Демек, биринчи суроо. Кадыр түн боюнча. Кадыр түн фестивалына жалаң гана таланттуу артисттер катышабы дейт. Мына ушул жерде менимче жобосу жөнүндө айтып кетип оңго. Албетте, Кадыр түн фестивалына колдон келишинче кылып атабыз. Профессионалдык жюри. Мисалы мына айтып кет, жобосу мындай болот да. Биринчи, мисалы 5-inde жюрилер музыкалаштырган жагын карайт, акындар сөз жагын карайт, жалпы ырчынын сахнада өзүнүн ырдаганын деңгээлин карап, биринчи күн ушун менен бүтөт. Экинчи күндө мисалы бир эле артистизм деп коет. Артистизм жагынан режиссерлор, актерлор, балетмейстерлер келип өзүнчө бир башка жюри болот. Үчүнчү күнү мисалы костюмдар боюнча, толук эле дизайн боюнча, прическа, өзүн алып барган, ошол боюнча жюрилер карайт. Ошондо бир отбор болот. Төртүнчү күнү ар бир ырдаган ырчы өзүн ведущий катары сахнага алып барып чыгып көрөт. Бешинчи күн болсо, баягы орусча айткандагыдай приз зрительских симпатий. Ошо приз зрительских симпатий дегенде көрүүчүлөр, жюри болбойт, көрүүчүлөр өзүлөр кимге канча баа бергенде, ошондо эң көп баа алган ырчы, ал уже башка эч конкурсу жок эле Кадыр түн 97ге мындайча айтканда путевканы алып калат. Дагы айтып кетчү нерсе, ал эми акыркы концерт күнү болсо, чоң программадагы гала концерт. Алдын ала эсептеп, алдын ала чыгарганда, мына ушул 5 күндүк концерттин ичинде бул концерттерди дагы улантуунун мүмкүнчүлүгү изделип жатат. Жайкы 97ге чейин биздин оюбузча ар бир концертте, ушул концертте 5 жеңүүчү, кийинки концертте 5 жеңүүчү, ушинтип чогулталы деген ой бар. Дагы келерки суроо. Как этот конкурс будет бороться бездарными певцами, дейт. Атын жазбап туруп, урматтуу телекөрүүчүлөр, атыңарды айтып кетсеңиздер. Ну, этот конкурс будет бороться очень жестоко. Аларды жөн гана кабыл албайбыз. Кабыл албайбыз, даже не допустит. Кадыр түндө будут ли новые песни? Албетте. Келерки суроо. Кунуй улуу Кадыр. Ушул жолкусунда Кадыр түнгө жардам береби? Берип атат. Кадыр түн 96 ушул конкурстагы фонограммалардын ээлеген орду. Мен бу жерде өзүмдүн бөлүгүм боюнча бир суроо берип коеюн. Албетте 5 күн бою телевидение тартат. Ал эми негизги концерт бул азырынча сыр, кайсы күн тартарбыз. Мына ошол негизги тартылар күнү албетте ырчылар фонограмма менен чыгышка аргасыз, анткени телевидение фонограммасыз тартпашын бүткүл дүйнө билет. Калган күндөрү албетте продюсер өзү айтып кетти. Албетте, сен айткандагыдай эле мындай орусча айтканда живьем. Рахмат. Өткөндөгүсү боюнча
Кадыр түн 96 ысык көлдө эмне үчүн Бек Асел катышкан жок? Мисалы Асел Оштон келе албады. Ошол күнкү концерти болуп калып, Асел өзү аябай өкүндү. Мына бул Кадыр түн 96 Бишкектегиге Асел сөзсүз катышат. Бек болсо өзүнүн мындай өзүнүн бир иштери чыгып калып, Бек барам деген башынан эле. Бирок бара албады. Могу жерде атын айтпай кеттир, бир суроо турат. Ушул Кадыр түн ысык көлдө Кадыр түн 97 конкурсуна Майкл Джексонду чакыруу мүмкүнчүлүгү бар дейт. Ал мен азыр жооп берсем жакшы эле суроо. Майкл Джексон эмес, башкаларга тыйын жетсе эле жакшы болот эле. Азыр өзүбүз кылып атабыз баарыбыз, Майкл Джексон. Бирок натыйжада ойлоп атабыз. Майкл Джексон балким дагы өзү арданып мени эмне үчүн чакырбайсыңар деп калышы мүмкүн. Буюрса ошого жеткирсек жакшы болот. Ошол суроону берген телегөрүүчү кайрадан бизге телефон чалып атыңарды айтып койсоңуздар. Анткени биздин кыргыз эли Майкл Джексондары коюп эле өзүнүн кыргыз нурларын жакшылап түшүнүп ала алсак, менимче аябай жетишкендик болот эле. Ал эми бул конкурстун негизги алдына койгон максаттарынын бири мына Ирванч айтып өттү, 5 күндүк концерттин ичинде, 6 күндүк концерттин ичинде 5 күн бою конкурс. Биринчи күнү костюм, биринчи күнү фонограммалар боюнча, ырдын сапаты боюнча, экинчи күнү артистизм, үчүнчү күнү хореография боюнча алып баруучулук иши кылып, ар бир этаптары бар. Демек, бул конкурстан жеңип чыккан 5 киши сөзсүз Кадыр түн 97 майрамынын кандай десем, туп-туура бутага аткан өзүнүн ордун ээлеген аткаруучулардан болмокчу. Биздин убакыт бар бекен, көрсөтүп койсоңуздар. Барбы убакыт? Анда телефондо отургандардан сурап койсоңуздар, эгер суроолор келген болсо, бизге берип койсун. Бул учурдан пайдаланып, биздин режиссер бизди бир 2-3 секундга калтырып кетүү мүмкүнчүлүгү бар бекен. Рахмат. Бизге суроолорду жеткирип беришти. Дагы суроолор блогуна убакытты берсек. Бул суроолор бөлүгү Кадыр түн боюнча азыраак, Досмусен боюнча уруксат берсеңиз мен бере берейин. Юрий Бабков кыргыз тилин качан үйрөнгөн дейт? Эсимде жок. Досмусен дейп табышы жөнүндө булар бар, булар кеткен. В чем секрет сохранения этой группы? Ынтымак. Бишкек шаарындагы жаштарга эстрадалык курс ачканын мүмкүнчүлүгү барбы дейт? Албетте. Одна из старейших групп республики, Досмусен. Есть ли у участника заслуги, титулы? Кошоев Замирбек. Мына биздин Досмусен 20 жылдыгына, анан 25 жылдыгына 2 представление берилген Министерство культурага, музыкальный жетекчиге, руководительге, анан мага 25 жылдыкка да берилген. Ошол боюнча министерствода жатат. Биз деле ага мындайча чоң баа берген жокпуз. Рахмат. Да, Кадыр түн боюнча суроо келиптир. Кадыр түн программасынын спонсору ким? Кандай жардам берилип жатат? Коммерциялык саясаты. Мындай айтып кетким келет. Азырынча Кадырдан башка эч ким жок. Азырынча биздин Кыргызстандагы чоң фирмалар бар. Мындайча Кыргыз алтын бар. Чоң эле анын баарын айтып турганда эмне? Эми бул жана Майкл Джексонду чакырсак деп атпайбы? Кеп андай эмес. Кеп бул Кыргызстандын көлдөгү өткөн фестивалынын дүйнөгө белгилүү кылганга. Албетте кийинки ушундай азыркы жардам берип, спонсорлор колдоп, буттан колдон кармаса, кийинки жылдарда албетте коммерция жагы албетте болот, шоу бизнес деген. Азырынча эчтеке жок. Дагы бир суроо. Жакында болуп өтчү Кадыр түн фестивалына катышчу көрүнүктүү ырчылар. Ибрагим Жунусов, Асель Турдалиева, Жамиля Муратова, Дорон Нуриев, Расул Маматкулов, Элеман группасы, Досмусен группасы, Айкөл группасы, дагы мындай айтып кетким келет да, мында жанагы конкурсанттар
эстрада жылдыздары менен бирге бир болуп, мисалы кандай десек, ар бир конкурсант сахнага чыгып, өзү жеребьевкадан алып, өзүнө маэстро тандап алат. Мисалы, чыгып бир конкурсант тандап алды, ага Ибрагим Жунусов маэстро болуп калса, ушул 6 күн тең Ибрагим ушуга кеңеш менен болобу, кандай иши менен болобу, өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, жардам берип, момундай чык, момундай бийле, момундай ырда деп жардам берет. Рахмат, Юрий Иванович, бизде болгону 1 мүнөт убакыт калыптыр. Кыска жооп берсең. Канча конкурсанттардын жашы чектелеби? Жок, чеги жок. Конкурсанттардын тил жагынан чектөө барбы? Чектөө жок. Бүт улуттардан болсо жакшы болот эле. Географиялык чектөөлөр жок. Эми ушул конкурска катышуучулар кантип, кайерге, качан келиш керек? Эми ушу конкурска катышабыз дегендер фонограммаларын угузуш үчүн даярданып, 1 ноябрда саат 11-де Дворец спортага келиш керек. Ушул жерде прослушивание болот. Ушул жерден өткөндөр өтүп, өтпөгөндөр башка турларда болот. Азыр осенний болуп атат, анан күзгү, кышкы, жаздагы өткөн турлар болот. Эми сага 20 секунд убакыт калды. Менин колумда президент суроолордун ичинен кайсы суроо жакты, ошону айта койсуң. Майкл Джексон деген суроонун ээси Атакан Кадыркуловуна жибериптир. Атакан Кадыркуловго чоң рахмат. Ушу Атакан Кадыркуловбу? Атакан Кадыркулов дейт. Негизи ушул суроону баалайбыз го дейм. Себеби үмүтү жакшы да. Бул бала туура берген окшойт. Ошон менен пайдаланып, Кыргызстандан чыккан кыйындар колдон буттан кармагыла. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Атакан Кадыркулов, эгерде бир жуманын ичинде бизге келип калсаң, бул президент сеники, келбей калсаң, анда кийинки оюндун жеңүүчүсүндө. Мен силер менен бүгүн эфирде болгонума аябай ыраазымын. Келерки жумага чейин.